Салам достор, келгиле барыбыз чогуу үй шартында пияз нан жана нан бышырабыз. Биринчи биз камырды жууруп ал көпкүчө көк пиязды туурап жана ак пиязды дагы туурап алабыз. Алардын бардыгын идишке салып ага кичине өсүмдүк майын, татымына жараша туз жана паприка кошуп жакшылап аралаштырабыз. Мынакей биздин пияз дагы даяр. Эми камырыбыз дагы көп калды. Камырды тең төрткө бөлөбүз. Мынакей биз пияз нандын камырын жайып алдык. Ага кичине өсүмдүк майын шыбап, пияздын жарымын салып, аны дагы жайып чыгабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай кылып камырды уруп чыгабыз. Экинчи камырды дагы ушундай кылып эле жайып, аны да шыбап май менен, ага да пиязды салып, аны да ушундай кылып ороп чыгабыз. Эми биз нанга кириштик. Нандын камырын жасайбыз. Нанды ушундай кылып колубуз менен жасап жана кухняда иштетилүүчү кайчы менен өзүңүздөр көрүп тургандай кылып айланасын кырпып чыгабыз. Менде чекиш жок. Вилканын жардамы менен ортосун ушундай кылып жакшылап чегип коебуз. Экинчи нандын камырын дагы ушундай кылып эле видеодон көрүп тургандай кылып жасап чыгасыздар. Биз нанды жасаганга чейин пияз наныбыз тыныгып турду. Эми аны ушундай кылып жайып нан жасап баштайбыз.
жумуртканын сарысына кичине сүт кошуп нандын бетине шуап чыктым. Нандын ортолоруна кара күнжүт жана чекелерине ак күнжүттү сеип чыктым. Ысытылган духовкада 180 градуста нандарды бышырабыз. Мынакей достор, биздин нандар да даяр. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай кооз, аябай даамдуу болду. Мынакей нандын аркалары дагы аябай жакшы бышты. Эми ичин көрөбүз. Мынакей достор, иштери да аябай сонун болуп бышты. Эми пияз нанды көрөлү. Пияз нан дагы аябай жыты буруксуп, аппетиттүү болду. Мынакей өзүңүздөр көрүңүздөр. Аябай даамдуу болду. Достор, сиздер да жасап көрүңүздөр. Эгерде менин рецептим сиздерге жаккан болсо, анда лайк басып, каналыма жазылганды унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.